Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мына биз азыр Максат айылына келдик. Ушул Лейлек району Максат айылы. Бул үй мына азыр көрөсүздөр. Үйдүн ээси мына ушул эжекебиз экен. Эжекебизге көңүл айтабыз. Үйүңүз өтө жаман абалда турат азыр. Мунун баары өтүп кетет. Мына ушул эжекебизге дагы бул жакта мына продукталар келген. Азыр сиздерге бир катар көрсөтөбүз дагы. Анан ушул эжекебизден сурайбыз. Бул жагын караңыздар мына. Күйгөнүнү. Кудай өзүң сактай көр. Мындан караңыздар. Мектеп, бул оң жакта мектептин эле маңдайында турган үй мына. Ойбой, бул жагын караңыздар эми. Үй өтө талкаланып. Келиңиз эже, бул жакка туруңузчу. Мына микрофонду алыңыз. Саламатсызбы эже, биз Кадам жайдан келдик. Сизге көңүл айтабыз. Айтыңызчы, бул кайсыл күнү бастырышып келди? Şu 29 yedi o'sha qaysi kunlik esimizda yo'q. Necha kundan beri o'zimiz bilan o'zimiz 29da shokdamiz hammamiz. O'zi qanday bo'lganini soat qanchalarda? Soat 3dan keyin. 3dan keyin ele bilib qoldik. Shu turlarda bilib. Qaysi buyoqdan bostırışıp keldi o'shanda? Bostirganini ko'rmay qoldik. Biz qochdingiz. Qo'ni qo'shnilardan eshitib qochdik. Telefonlashib bir-birimizga aytib qochib iskochiga borib endi maktabni altida turganimizda urush boshlandi dedilar. Shu bilan Beshkentga bordik. Beshkent ayildan Churbakka borib bugun sar tushib keldik-da shondan beri. Shu kesak shu ahvolda bo'lyapti. 96 yilda kelganimizdan burun shu yerda yashayapsiz. Shu yerda yashab 25 yil bir umr yoshimiz o'tib shu ahvolga qilgan edik-da uy joylarni. Qancha bolangiz bor? 3 bolam bor. 3 bolangiz, ha? 3 bolam bor. O'shunda bul jag'i Tojikiston yaqinmi o'shunda? Past tarafimiz Tojikiston, mana shu devorlari ko'rinib turibdi. Uyda yo'q, tushda yo'q narsalar bo'lib ketdi-da. Ramazon oyida, ro'za kunlarida. Kelingiz, beraveringiz. Sizge biz көңүл айтабыз эжеке. Сөзсүз Кыргызстандан, бийликтен жагындагы ошол бүткүл кыргызстандыктардан сизге жардам болот. Биз муну менен эле дагы кайра келбей койбой жоголуп кетпейбиз. Сизге сөзсүз жардам сунабыз. Буюрса, бул үйүңүз жакшы болоңдолот. Жамандыктын баары артта калып кетсин эжеке. Мен азыр бул жагын көрсөтсөм боло берет, бир тартип көрсөтүп кое берейин. Ушул эжекебиздин уруксаты менен азыр мектептин алдында бул жакта дагы көптөгөн заправкаларды, магазиндерди тарттык. Бул өзүңүздөр көрдүңүздөр. Өзбек улутундагы эжекебиз экен. Бирок Кыргызстанда жашагандан кийин ушу 25 жылдан бери Кыргызстанда жашайбыз деп мына эми үйүн караңыздар мына. 25 жылдан кийин үйдүн акыбалы өтө жаман. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер кимде ким алыста жүргөндөр дагы жардам сунам деген болсо, мен ушул орозонун күнүндө сиздерге жалган сүйлөбөймүн. Сиздер жөнөткөн акчаны ортодо туруп жебеймин. Мага байланышка чыгыңыздар. Мен ушундай кыйналган адамдарга баарына сиздерге жөнөткөн сумманы мен бөлүштүрүп, баардыгына жеткизгенге аракет кылабыз. Эртең кыш келгенге чейин бул үйлөрдү башкадан куруш керек эми мына. Нөлдөн баштап салып, кышка чейин жок дегенде бир бөлмөнү оңдоп кирип алыш керек. Мына караңыздар, 1, 2, 3, 4 комнаталуу үй бүт талкаланыптыр мына. Ошо күнү күйгөн да бул, Түнү билан. Түнү менен күйгүзүптүр. Караңыздар, акмак экен, айбан экен ушул урушту баштаган адамдарчы. Семьяны xo'jaligi narsalar kuyib ketdi. Ойбой. Qizim bor edi, qizimniki kelin olgandim yaqinda. Yangi kelini narsalari o'zimniki. Past tarafda tuvaletim, bostirmam, o'g'lim kuydi. Ichida 8 ta echkim kuyib ketdi. Жүрүңүзчү. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, дагы ар кандай комментарийге ой жазбаңыздар. Ушул орто жолдо дагы акча жейт, башка жейт дебей. Эгер мени менен байланышып, ушул жардамыбызды жеткир, аманатыбыз десеңиздер, мына бүгүн биз келип, ушул арка айыл эң төрүгө дагы келдик. Ушул жакка келип, мен ушул өз ээлерине сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарды берип, жеткирип, видео отчет сразу тартып, көрсөтүп чыгарып турамын. Мына
колдон келген жардамыбызды азыр аябашыбыз керек, урматтуу көрүүчүлөр. Аз болсо да, канча болсо, 20 сомдон болсо дагы топтоп чогултуп бул жакта бастырмабыз дагы күйүп. 8те эчким дейсизби? 8 эчкиси мына. Мына караңыздар мына. Туалет. Бул жагы болсо мына. Ой, баллон таштап эле күйгүзүп берген окшойт мына жерде, а? Balon oxirida o'zi ichida. Ustida bostirma bor, ustida o'tin bor edi. Мына караңыздар. Tagida mollar turardi yozga. Ой, мына караңыздар. Келиңиздер, ушунча канчалаган адам. Ушул айылда канча үй күйдү ошондо? Bilmadik. Өлүк жыттан өтөт. Мына караңыздар биякта вот эчкилер. Күйүп калган мына. Kilo uvol bo'ldi. O'zani kunida bu katta Орозон. gunoh qildida endi Ооба. qilgan bo'lsa ham. Тазалаш керек эмеден буларда, караң. Mayli. Biz kechirdik. Echkiler өлүп жатып калыптыр. Эх, өкүнүштүү, караңыздар. Bularni uvoli shularga tegatdi endi. Өкүнүштүү. Эже кейбеңиз буюрса, биз баарыбыз карап турбайбыз, жардам беребиз. Мына бул жакта сиздердин жөнөткөн төшөктөр келди. Мынакей эми кичинекей үйдө турат. Жок дегенде жакшы, Кудай сактаптыр ушул үйдө, караң. Ушул үйдү Кудай сактаптыр. Bularni kiyгизмапti. Мына караңыз, Кудай сактаптыр. Xudodan bo'lganda, Мына. Xudoning rahmi kelgan. Жок дегенде ушул үй калыптыр мына. Караңыздар. Мына. Биз дагы Kulpa to'shalar bor edi. Ishlatadigan maktab yerlaridan topdik. Yarimi yo'q. Мына үйдү караңыздар. Өтө Uylarning ichi hammasi yevra bo'lgan edi. оңдолгон эле дең, а? Hammasi endek bo'lgan edi. Өтө жаман көрүнүшү менен караңыздар. Өтө жаман күйүп кеткен үй. Кудай кааласа, буюрса баары жакшы болуп кетет эже. Кудай кааласа. Мына бул жакта азыр ушул эле айылдын маңдайында мектеп бар экен азыр. Мектепти көрүнүшүн караңыздар. Мектеп дагы өтө жаман болуп күйүп кеткен. Өтө жаман иштер болду. Ошого дагы бир жолу айтып кетебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми баарыңыздар өзүңүздөргө карап көрүңүздөр. Аз болсо дагы жардамыңыздар, аябаңыздар. Бизге да байланышка чыгыңыздар. Ушундай эл, ушундай кыйын абалда турганда биз да карап турбайбыз. Бул жака тез эле ушул продукталарды жеткизип, бул жактагы элдер менен байланышып, төрүнө бүгүн алып кел деди. Ушул Арка 2 деген айылдын төрүнө алып бардык. Дагында үйлөрдү тартып көргөзмөкпүз, бирок жетишпей калдык. Мектеп талкаланганын караңыздар.